Бүгін 23 сентябрь Каракулжа райондық мамлекеттик администрациясының алдындағы борбордук аянтта тил күнү белгиленип, кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилишинин 34 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, майрамдык иш-чарага Каракулжа райондук мамлекеттик администрация башчысы Акимдин орун басары Көкөев Мамедза Саипович жана бир катар райондук деңгээлдеги мекеме уюмдардын өкүлдөрү катышты. Иш-чара кыргыз тилинде аңазалган көргөзмөлөр, ыр-бийлер жана кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарынын коштоосунда, район аймагынан келген өнөрпоздордун аткаруусунда улуттук музыкалар менен коштолуп, Манас эпосунан үзүндү айтылып, кыргыздын улуттук кийим көргөзмөсү уюштурулду. Иш-чаранын акырында кыргыз тилинин өсүп өнүгүшүнө салым кошкон район тургундарына жана мекеме уюмдарга Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы жана акчалай сыйлыктары тапшырылды. Кыраңда кызыл гүлдөй өскөн тилим, кыянда жамгыр болуп төккөн тилим, улуттун оргуп чыккан башатына уюган алтын сымал чөккөн тилим. Мөндүрдөй сабалаган акын тилим, мөңгүдөй ай асманга жакын тилим, машакат мүшкүл тарткан заманда да майдалап бөлүнбөгөн чулуу тилим. Ассаламу алейкум. Касиеттүү Каракулжа районунун тургундары, бүгүнкү иш-чаранын жалпы катышуучулары. Амансыздарбы? Алыс жакындан ат тартып келген агайын туугандар. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата далай кылым карыткан кыргыз тилим, дагы бийик угулсун сенин үнүң аттуу райондук иш-чарага кош келиңиздер. Тил ар бир улуттун каны, жаны, кайталангыс көнөрбөс мурасы. Ар бир эл өз дили менен гана улут боло алат. Ар бир элдин улуттук элдүүлүгүн сактап келген, башка элге дагы өз алдынча эл экендигин аныктаган, мамлекеттүүлүгүнө кызмат кылган белгиси, байланыш куралы анын тили. Ооба, ар бир кыргыз жаранына эне тили, эне сүтүндөй табылгыс, кол жеткис ыйык. Аны ар бир кыргыз жараны бөөдөнүнө кыт уюгандай уютуп, сактап, муундан муунга өткөрүп берүүсү парз. Кыргыз тили бул мекендин башталышы. Кандай жөнөкөй, кандай терең, кандай улуу сөз. Кыргыз тилин коргоо үчүн Манас бабабыз жоого аттанган. Ар бир доордун, ар бир кылымдын, мезгилдин эр азаматтары эл жери кыргыз тили үчүн жан аяган эмес. Баарыңыздарды 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү менен куттуктайбыз. Анда эмесе майрамдык салтанатыбызды ачып берүү үчүн сөз Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Акимдин орун басары Көкөев Муса Саиповичке берилет. Урматтуу Каракулжа район тургундары, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуулары, сиздер бүгүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү майрамы менен Каракулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана жеке өзүмдүн атыман чын жүрөктөн куттуктайм. Мындан туура 34 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнын Жогорку Советти Кыргыз СССРнын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамына кабыл алып, кыргыз тили мамлекеттик тил макамы берилген. Мына быйылкы жылы да 17 июнь 2023 жылы номер 140 жарлык менен мыйзам кабыл алынып отурат. Кыргыз тили мамлекеттик тил макамын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүү, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилинин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Көптөгөн тарыхый окуялардын кучагына камтыган эгемендигибиздин 32 жылдык тарыхында эне тилибиздин өнүктүрүү жаатында көп иштер жасалды. Бирок жасай турган иштер да калды да.
Kırgız tili күнүмдүк жашообузда бардык чөйрөсүндө негизги байланыш каражаты катары колдонулуп келет. Ошентсе дагы мамлекеттик тил колдонууга жана өнүктүрүүгө райондун тургундары өзгөчө жетекчилерибиздин тынымсыз камкордугу зарыл. Мамлекеттик тил күнүнө карата жана кыргыз эл жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдына карата Кыргыз ССРнын министрлер кабинетинин 2023 жылдын 20-июндагы номер 353 тескемесине ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин караштуу мамлекеттик тил жана саясат боюнча улуттук комиссиянын кыргыз тил жана Чыңгыз Айтматовдун аламы аталышындагы мамлекеттик тил 3 айлык Карагулжар районунун аймагында өткөрүлүүгө ар бир мекеме активдүү катышып бересиздер деп ишенем. Бүгүнкү далай кылым карыткан кыргыз тили дагы бийик угулсун сенин үнүң аттуу райондук фестивалды уюшчуларына жана катышууларына терең ыраазычылык билдирем. Манастай дастанларды жараткан, комузга үн берип, кол ойноткон ышкыбоз жаратман элибиздин уюткулуу улуттун жана өлкөбүздүн мамлекеттик тили катары bağlanan kırgız tilimizde gelecek kenen tönüngü düz boluşuna tilektesmin. Bayramızlar bilen daha bir jolu. Kırgız Respublikasının 2023 yılının 17 iyulundagı 140 buyruğunun negizinde kabul alıngan konstitutsiyalык mizamı menen taanıştırуу üçün Karaguljar rayonduk bilim berүү bölümünün kırgız tili boyunca жетектөө адиси Азимбаева Чыныгүл Осмоновнаға söz берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу тили менен дили шайкеш келген асыл мекендештер, замандаштар. Жалпыңыздарды бүгүнкү кыргыз мамлекеттик тилинин 34 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул жашоодо адам эки нерсе өмүр бою тирек болот адам үчүн. Бири тил, экинчиси дил. Бүгүн улутубуздун уңгусу кыргыз тилибиздин
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы тууралуу кеп кылмакчыбыз. 1989 жылдын 23 сентябрында биринчи жолу мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынып, ошол мыйзамда мамлекеттик тил статусу кыргыз тилине берилгендиги баарыбызга маалым эмеспи? Мыйзамдагы өзгөрүүлөргө көз чаптырсак, 3-чү берененин 2-чи бөлүгүндө мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдар Кыргыз Республикасынын жарандарына, Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга жайылтылат. 4-чү беренеде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили төмөнкүлөргө милдеттүү түрдө пайдаланылууга тийиш. Биринчи, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, менчиктин бардык формаларындагы ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын ишинде. Экинчи, шайлоолор жана референдумдар өткөрүлүшү кыргыз мамлекеттик тилинде жүргүзүлүшү керек. Андан кийин Кыргыз Республикасынын сот өндүрүшүндө, куралдуу күчтөрүндө, укук коргоо органдарында мамлекеттик тил пайдаланылат. Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдер кыргыз тилинде түзүлөт. Андан кийин ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууда, иш кагаздарды жүргүзүүдө да документтерди кыргыз тилинде түзөбүз. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, менчиктин бардык формаларындагы мекемелердин жана уюмдардын аталыштары кыргызча жазылыш керек. Бүгүнкү күндө барыңыздарга маалым, тил боюнча иштеп жаткан адистер абдан жакшы колго алып атышат бул нерсени. Бардык көрнөк жарнактар, мамлекеттик мекеме уюмдардын аталыштары жалаң гана нукура кыргыз тилинде түзүлсүн деген. Географиялык аталыштарда жана топонимика объекттердин аталыштарында, адам аттарында пайдаланылат мамлекеттик тилибиз. Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтар бүт кыргыз тилинде жүргүзүлсүн деген мыйзамда бар. Нотариалдык конторалардын ишинде Кыргыз Республикасынын жаранынын инсандыгын ырастоочу документтерди жол жоболоштурууда, жарандык абалдын актыларын, мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктөрдүн бланктарын даярдоодо, билими жөнүндө жана квалификациясы тууралуу документтерди жана мамлекеттик үлгүдөгү башка бланктарды жол жоболоштурууда, билим берүү, илим, маданият чөйрөлөрүндө, телекөрсөтүү жана радио уктуруу программаларында, жалпыга маалымдоо каражаттарында, китеп басып чыгарууда, компьютердик программалардын жана веб-сайттардын пайдалануучулар, интерфейстерде, эл алдындагы иш-чараларда, жарнамада, транспортто, керектөөлөрдү тейлөө чөйрөсүндө баарында мамлекеттик тилибиз пайдаланылышы зарыл. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган жана башка бүт чөйрөлөрдө пайдаланууга тийиш. 5-чи беренеде мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелердин жана жумушчу уюмдардын жумуш тили, кызмат тили кыргыз тилинде жүргүзүлүшү керек. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жумушчу тили болуп мамлекеттик тил саналат. Мамлекеттик эмес уюмдардын ишинде мамлекеттик тил пайдаланылат. Ал эми расмий тил ушул конституциялык мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда пайдаланылышы мүмкүн. Мурунку мыйзамда 89-жылы кабыл алынган мыйзамда кыргыз тилинде же расмий тилинде деп айтылып калган экен. Эми бул жаңы мыйзамдагы өзгөрүү же дегени жок, жалаң гана кыргыз тилинде пайдаланылсын дегендиги менен артыкчылык алып отурат. Андан кийин 10-чу беренеде өзгөрүү бар. Ченемдик укуктук актыларда иш кагаздарын жүргүзүүдө жана документ жүгүртүүдө мамлекеттик тил гана пайдаланылат. Бул боюнча азыр текшерүүлөр жүрүп, өтө чоң көңүл бурулуп атат. Кыргыз Республикасында мамлекеттик органдардын расмий документтери мамлекеттик тилде жол жоболоштурат жана мыйзамда каралган учурларда расмий тилге которулат жана эки тилде тең жарыяланат. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары мамлекеттик жана расмий тилдерде кабыл алынат. Кыргыз Республикасынын расмий документтердин жана ченемдик укуктук актылары мамлекеттик тилдеги нускасы болуп, түп нускасы эсептелет.
тийиштүү административдик аймактык бирдиктин аймагында мамлекеттик тилде сүйлөгөн адамдардын басымдуу саны жашаган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлчүлүктүү органдарынын тиешелүү чечими болгон шартта жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актыларын мамлекеттик тилде гана кабыл алуу керек. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлору жана расмий документтери мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча ыйгарымдуу укуктуу орган тарабынан бекитилген юридикалык терминологиялык стандарттарына ылайык иштелип чыгылат. Мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, ошондой эле менчиктин бардык формаларындагы мекемелерде, ишканаларда, уюмдарда иш кагаздарын жүргүзүү мамлекеттик тилде эмес, ал эми зарыл учурда мамлекеттик тилде, ал эми зарыл учурларда расмий тилде жүргүзүлөт. Биз расмий тилди ушул убакка чейин 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган мыйзам боюнча расмий тил бизге экинчи тил болуп келди. Орус тилинде сүйлөө албетте жаман эмес, жакшы, бирок орус тилинин кыргыз тилине басымдуулук кылып жаткандыгы баарыбызга маалым болуп жатат. Шаарлардагы мектептерде кыргызча билбеген окуучулар кездешкендиги бизге абдан өкүнүчтүү. Ошондуктан ушул жаңы кабыл алынган 2023 жылдын 17 июлунда номер 140 буйруктун негизинде кабыл алынган ушул мыйзам эң сонун мыйзам деп эсептесек болот. Ошондой эле 8 бөлүгүндө жарандар мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ишкана мекемелерге дагы документтерди кыргыз тилинде жүргүзүү тиешелүү деп айтылган. Өзгөрүү бар беренелерди айтып өтсөк, 10, 11, 12, 13 беренелерде өзгөрүү абдан чоң. Мына ушул мисалы нотариат ишиндеги мамлекеттик тил. Буга чейин биз нотариустарга кайрылганда расмий тилде иштешип келдик. Ал эми азыркы берене боюнча угуп алыңыздар, нотариалдык иш кагаздарын жүргүзүү мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүлөт. Эң биринчиден мамлекеттик тилде, анан расмий тилде жүргүзүлөт. Ал ошол улутуна жараша. Эгерде нотариалдык иш аракеттерди жасоо үчүн кайрылуучу адам нотариалдык иш кагаздары жүргүзүлгөн тилди билбесе, жол жоболоштурулган документтердин тексттери ага котормочу тарабынан которулууга тийиш. Андан кийин 16 беренеде мамлекеттик үлгүдөгү документтерди жол жоболоштуруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил. Кыргыз Республикасынын жаранынын инсандыгын ырастоочу документтерди, жарандык абалдын актыларын, мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктөрдүн бланктарын, билими жана квалификациясы жөнүндө документтерди, аскердик билеттерди, айдоочулук күбөлүктөрдү жана башка мамлекеттик үлгүдөгү бланктарды жол жоболоштуруу кыргыз тилинин орфографиялык ченемдерин сактоо менен милдеттүү түрдө мамлекеттик тилде жүзөгө ашырылсын. Паспорттор жана эл аралык үлгүдөгү башка документтер Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан аныкталган тартипте жол жоболоштурулат. Андан кийин товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматта мамлекеттик тилди пайдалануу керек деп айтылган. Товарлар жөнүндө маалымат милдеттүү түрдө мамлекеттик жана расмий тилдерде, ал эми Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда чет тилдерде да жайгаштырылат. Албетте, чет тилди билүү биздин келечегибиз үчүн, биздин жаштарыбыз үчүн абдан маанилүү. Чет тилди билсин, бирок бүгүнкү күндө чет элдин адамдары кыргыз тилинде сүйлөп жаткандыгы биздин айрым чала кыргыздарыбызды уятка калтырып келүүдө. Мына ушуга байланыштуу өзүбүздүн тилибизди өзүбүз сүйбөсөк, башкалар сүйбөйт деген чечимге келүүгө болот. Биздин кыргыз тилибизди дүйнөгө белгилүү болгон Манас атабыз сүйлөп жоо чаап келген. Бизди ушул күнгө жеткирген ушул тилибиз менен. Ошондуктан кыргыз тилин баалашыбыз керек. Андан кийин билим берүү жана илим чөйрөсүндө мамлекеттик тилди пайдалануу.
Билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында мектепке чейинки тарбия жана билим берүү уюмдарында, башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында, кошумча кесиптик билим берүү уюмдарында окутуунун жана тарбиялоонун негизги тили болуп саналат. Окутуу орус же башка тилдерде жүргүзүлгөн мектепке чейинки билим берүү уюмдарында, жалпы билим берүү уюмдарында, башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарында окутуунун бардык мезгилинде кыргыз тилин окутуу жана үйрөтүү камсыз кылынат. Окутуу орус жана башка тилдерде жүргүзүлгөн орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында мамлекеттик тилди окутуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан белгиленген көлөмдө жүзөгө ашырылат. Угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар окуган адистештирилген мектептерде орус жаңсоо тилинде окутууга уруксат берилет. Жалпы билим берүү уюмдарында милдеттүү түрдө кыргыз тили боюнча жазуу жана ОЗ-2 жүзүндөгү көчүрүү, бүтүрүү экзамендери, ал эми башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында кирүү жана бүтүрүү экзамендери киргизилет. Маданият чөйрөсүндө мамлекеттик тилди пайдалануу 6-главада 19-беренеде айтылган. Маданият Кыргыз Республикасындагы маданий көңүл ачуучу жана оюн зоок иш-чараларынын негизги тили болуп, мамлекеттик тил саналсын деп айтылган. Мамлекеттик тил музей ишинин жана көркөм көргөзмөлөрдүн тили болуп саналат. Кыргыз Республикасынын кинематография субъекттери тарабынан тартылган фильмдер мамлекеттик тилде жайылтылат жана көрсөтүлөт деп айтылган. Ушул жаңы өзгөртүлгөн мыйзам баарыңыздарга жеткиликтүү болуш керек. Бардык чөйрөлөрдө, бардык мекемелерде кыргыз тили пайдаланылыш керек. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу.
Жолалып ұшышқан қартыралар, жолығын сағынмайды барар. Жол бойы ақ көйлек киіп алып, жолы гүл қайырлар. Сақтадым ұмытпай елесіңді, салқын тұрғыз қалдақ белесіңді. Саймалы болырым көзден ұшып, сағындым толған жерім сені, сағындым толған жерім сені. Жылысын сағындым жыбыр ашқан, жымында бағарна ұрыр ашқан. Жолдырап жолымды қарашқанды, жол шетін елеген қызғалдақтар. Сақтадым ұмытпай елесіңді, салқын қырғыз қалдақ белесіңді. Саймалы толырым көзден ұшып, сағындым толған жерім сені, сағындым толған жерім сені. Сақтадым ұмытпай елесіңді, салқын қырғыз қалдақ белесіңді. Саймалы толырым көзден ұшып, сағындым толған жерім сені, сағындым толған жерім сені, сағындым толған жерім сені. Жаныш Қошқоров, Қырғыз елім. Рыспай Абдықадыров атындағы райондық маданият үйінің қызматкері Ашмақонова Сабыргүлдің атқаруысында. Көз көргіз құлақ ұққыз, алыс екен жүрген жерім. Жылулық шаттық берет сенің демің. Қайғы мұңды тартпаған өмір бойы, қайғысыз жашай берген ақ қалпақ қырғыз елім. Қайғы мұңды тартпаған өмір бойы, қайғысыз жашай берген қырғыз елім. Қайда жүрсем шаттан тап сенің демің. Дем алсам демем берет тоқой черің. Адырым қызыл тазыл гүл болған, ақ тоқулы ақ қалпақты қырғыз елім. Адырым қызыл тазыл гүл болған, ақ тоқулы қырғыз елім. Тоқойлы ақ чоқулы менің жерім. Қош қолдық қымылсына қырғыз келім. Өмір бойы мейман дос жаралғансың. Өр күнді өсө берген ақ қалпақ қырғыз елім. Өмір бойы мейман дос жаралғансың. Өр күнді өсө берген қырғыз елім. Қылым бойы жашай берген қырғыз елім.
Kандай частный телевидение бар жанагындай. Кыргыз жактыбы. 27 күнү районда бир мероприятие болот да, жөө жүрүш болот. Техникалар, балдар, окуучулары 5 октябрь. Өлкөдө кырдаалдардын тоголгондугун алгайчы күнү да жер жүзү боюнча мындай жөө жүрүш болот. Айлыкчы, мектеп окуучулары, техника, мындай келип картап алгандар болот. Сіздерге айтқанда, сіздерге кішке материал болып жатыр. 2 минут материал таратып. Sultanbekov enetin. Baratavız, amanat tartıp alız. Kelen barda kırgızım bar turabız. Uşulluktan özgörbey kete versek, urbaklarga kay tilli kaltırabız. Başkalarga tilingdi teveletme, başkalardan tamgasın seveletme. Tiling menen ulutsun estüelim, çürögündü çat dilge egeletme. Ölkösü çok, ulutga közüm düşüp, özdük dili baradat günde küçüp, alar bizdey bey kapar emes dura, baldarına öz dilin hüyröçüp. Шайлообек Туйшаев eni dilin unutkanda. Çırmalışkan, iştin dağı çatışı var. Çındıktın da çıkışı, batışı var. Çıdırmandın kudayı bilelemez. Çımındın da caşoğul akısı var. Saydın dağı baştalgan başatı var. Sayap gerdin saptagan takası var. Üründüğü kenedi özöndün da öz dilinde jardagan bakası var. Kırgızmın deysin mağa, kıyşaktap beylep durup. Kırgızmın deysin mağa kırgızca aram söylep durup. Kırgız emes, kırgızdı cıdıtkandar, kılım gezgen tarihti unutkandar. Kırgız emes kıyşaytıp kalpak giyip, kadır barkın kalkını kurutkandar. Til joğolboy, joğolsa joğolut dil. Oğlum da, kızım da joğolut dil. Dil joğolboy, joğolsa aylanasın. Kolu butsuz, muncuğa joğoluk bir. Kaldaygandım bar ele kanat emes. Kabılandım bar ele manas emes. Kalkın çangan, kalkının dilin çangan. Kan bolsa da kırgızdın, balas emes, balas emes. Мирлан Самойғожо Бирик. Улут белек уңғысы біріндеген. Уру белек уйығы біріндеген. Уютқысы жоқ белек едатаңдың. Улулығын
boyuna singirmegen. Sadaka çap saltыңды geçken bol boyt, gelecektin gendirin kesken bol boyt. Iyman, avir, harыңды sıyırıp salıp, ırıskındığı жоқ tepken bol boyt. Jer karabay jelkeni tüzdөгүлө, birimdikten bilegen көчтөгүлө, taqdırыңды özüңдөн kolun alıp, tıştan gelgen jardamды күтпөгүлө. Turpağına belgingdi çiyip kırgız, tuğundu götür, ardayım biyik kırgız, Türköylörgö çögülüp dize bükpey, tündügüңdün aldına birik kırgız. O degende kurt degen kırgız dili. Üzüm, kırgız dili. Üzüm dilim. Üzüröt doğa bol boy kir degen. Hizmetliler aralardaki malı. Kırgız dilim kapek bulup giyvegen. Kesim canım til degen. Keçir otto tilde yaşayıp bir degen. Kırgız dildim gümbezi o gümbezi. Kırgız durup kırgız degen bilbegen. Kırgız ülkü ırgasada jelegen. Kısın tuğda tilin kırgız elenin. Eşektin bir tokum okşaydan da bu. Egemendik degenin. Ey birge jaşı ilinip, bir yaşında bilinip, koy gözleri koyulap, canlı bolup tirilip, egi yaşka gelgende tili çıktı sözdülüp, kızıkılık başlandı, kılganlar özgörüp, 3 yaşına gelgende boygu tarap güç dolup, 4 yaşına gelgende andan gücü öldürüp, 5 yaşına gelgende beypay saldı jalpığa. Çürügenek seyteke 18 bin ağlamdı, adam meni naramdı, jakşı meni jamandı, ağı meni karandı, uzun meni kıskanı, ululardan nuskanı, kanday olup çakırı, kanday olup düşmanı, barın aytıp çıkkanın. 9 yaşka gelgende tüncük batmay elge sağlık saldırvay, jartık tıyın aldırvay, jartık kişi kaldırvay, tegiz bölüp caymacay, baydın alıp baylığın, jartıklarga berdin ay. Mınoşunda ersektek, karapayım kalkına, olca tapsa uğraşın, tengdep böldü jartığa, baydın alıp baylığın, halka gayra bölgünü, tencilikti, kıllı ayındep gözlödü, ersemengin balası, el baskarıp jönödü. Hey, Altay'ın tüzün basışı, kayta geldi eline, Mamır'ın sarı çölünü, aydın gölünceyine, baycakıp kongun cerine, barı gelip kalganı, baştan ayak bölgünü, bayanda aytıp salganı, 2 gün eldi örgütüp, 3. günü ermadan, erkegisin varsın, eti kalsan karlatkan, urga çıksın varlısın, öktüllüğü darlatkan, ömmar buldun önüne varmak geldi, 9'da varın birgey soydurup, 20 çoğun oydurup, 6 aylıktın eline, atağımda tüm koy oyaldım, ana sakırı. Otayda çatkan emdini, ayak başın cınatıp, yüzün ança veri dedi, yüzü yılıp gelgene, başka hukuktan var, batır caysandan var, güldür kaldır beni var, mancuri yacurdunan, bullama ciddi var, ortadan bir gün kar var, ondan bellek
ey mını şunu gebıgıp Seyzgan yurtu çoğulup toy veretkin de bıgıp Hayavay nazar sal deme Taydırı dayvıdan da hırrıngılıp bu toyga Çavay izlep kal deme Harbadan asa cemmerep Hayda terin al deme Kırstın gürmük cemmerep Kendi terin al deme Tutusuna kanğanda Pulumdoy olgun karra çaç Tövbesini tüyünüp Herdem zingen kaş köyün Erkektin giyimin giyinip Sarvaran hüngürüp Temirde hüngürü görüp Bağızına ballandın Torunun çağıp göründüp Çekmey kalsa tulparım Hacalan anamın ölüm devey Haydoru dayıbıdandın Kökülün gök köşüyde mi Koluna sayda kuyruğum Hocayı benden tüydemi Heki göz göz yaşalıp Kasiyetim yenese Çayırdıdan batalıp Bulmakta gancelegin Tozup durup kal deme Hatta kaytar çağında Can adam yok canına Bileski çıkıp parganda Hekilin algan dürmünü Pırramasını verip Pılgıp göz gözü verip Haska garrap kal deme Bir gezekte alıstan Vurgup çang çıgat Vurgan çangı görgündü Kanikeyden can çıgat Hatasının akıl var Harçtap çok havalıktır Kalın çangdan bölünüp Çalgız bolup kalıptır Mının artın arasa Hudalaşa güçlü var Uzak çok havalıktır Kalgan atın aran çok kalıptır Hoş ol gezdeysen metey Halkmış balvan ermenen Hadır bıdır bilmenen Hızbın uçbaş çölmenen Hızdan düttün bir kurrap Hızbın canlın şırkırrap Haksız geldi vecege Çalganı alıptır Mınday taştaylı Haykar sözdün şaşmaylı Heni vallahi konun Handağı coruğunan baştaydın ey Harva vurgan tayduru Paşinlerge sallalbay Keng maynoktun borunda Hargaday valla canında Hella jatkan gezeken 300 attın sonundan ey Hayran kattıngan ikey Hiçi uyuyup çok oldu Pıdayla düşüp durmuşsun Dağı saldı toktolup Hayrat durup karnasa Hayrat durup sanasa Hit törpünün yolunda Hezen kırdın oyunda Hella jatkan gezeken Halkımız attın sonundan ey Bayacak bağlam söyünce Bugün senin bağına Arslan tuğlan şer geldi On kolunda kara kan Karmay düştü Ermanas Sol kolunda sar altın Uçtay düştü Ermanas Künün gözü bölünüp Arçağında bağlandın Kara kışağı göründü Ereşen dartı ver bolut Karı beli bulaşır bolut Atarı bolut ok bolut Adamda munday çok bolut Künden gün ötüp Kün mezgili keliptir Aydan ay ötüp Ay mezgili keliptir Oşol gezde Ermanas Cetge caşın doluptur Munun atı çon indi Manas atın kim bildi Kırpalanı kırkıydı Manas bir gün cinattır Çon altaydı dalağa Çoğuldu oğan salıptır Ey manasın batırım Kırgı öğretip kalkınım Yeldin barın kıyganım Malın barın cıyganım Devoşen diver jakıp Kelgen eken balağa Balam aytıp kalganğa Karır eytip çayganğa Sen eksiniz gelgenken Semedeydin degenden Devoşen diver manas Toğa varıp gelgenken Bayga varıp kul olup Kulga olup mücül olup Mal kaytarıp malcı olup Malga ayıp kul olup Kulga aytıp cürü olup Cuman aytıp kuy olup Oşol gezde Ermanas Bir çörüge görmegen Börü gelip koyduğun Karmağanın gelgenken Kabır aytıp kara adam Karaş aytıp kara adam Kaban aytıp kara adam Surkağanı kamanap Kadır aytıp kara adam Tabaran aytıp kara adam Kamaş aytıp kara adam Devoşen dip Börülü karmağan kuvalaşıp kurasıp Kudar aytıp kuraytıp Kuman aytıp curaşıp Curaşkandan buraşıp kuraşıp Kuvar aytıp kuraytıp Tuvar aytıp tulaytıp Doğa varıp karaytıp Kaşın aytıp karaytıp Börü gelip börüydüp Güngüro gelip getkende Kırçoroğa joluğup Manas koyup keskende Kırçoroğa gelgende Bakır kolun manasте Barar aytıp kalan gel Bakır aytıp karanda Carı edetip gelgen Manas batır raşandan Kalgan eken elede Gelip elim cergende Batır eğitip gelgende Eldim barın batırıp Baka elip gelgenden Sayıt salıp kalgan edip gelgen Seni elimde cergende Emine sen gelgende Eresitip cergende Eşeneken gelgende Eminesim gelgende Akıl emen gelgende Asıl menden cerinde Aman esen gelgende Manas batır kalganda Kabır aytıp jarganda Aman esen cayganda Жеті жашқа толғанда Жеңін әшіп қойғанда Малды қарап байғайтып Тоғалары толдайтып Тошын айтып болайтып Елге қылғы қылам деп Елін жеріп жереттіп Ел шенде келген деп Елі жүрген екен әлі Hey қабыландың жоңырды Eşiğin kanigel cengen açtı İniniz camman boldu dep Erbakaygan ayt debi Kalktım barı düngüre
ölböy toğdoyum mana sen gömböy. Aldınqı joldu çаңдатып, kılım jurttuң aydatıp karашıma doybodum. Kaddeyin Manaska bulan, senden murun ölbödüm. Kart koşaydın aşı dep, Manasın garıyandı gömbödüm oy. Karacak kaybalda, kaykalatpay kim ayıştay. Kangaydan kelse çok muşkul, alakanday jurtungdun. Mığın aylasın tabıp kim baştay. Tolatın saptun aybalda, tolgat turbay kim saptay. Tozak bir kelse mancudan dolup jatkan jurtungdun. Munun topta bumbuzbay kim baştay toy. Belgülü Manas berenim, menet tücanga keregim. Isık suqta tozuca, ornatılı çınarım. Kapkayda jaman işkese, kim gelesen jakmarım. Gözümdün yaşın tıyalbay koldatıp kanan ıylap duramın oy. Ey artçağından karasang, toğuzulun kencesi, bir kudaydın pendesi. Elemadın ertaştık, erikpe jortkan alıp toştuk. Manası megiz kozu tügöyüma. Egizim senden ayrılıp el baştap kandip jüröyüm. Ata kudaydın kılgan buyrugay, jayanı kesip çeçelep. Aldım da Manas turganda, mancudan korkpan deçelep. Kongrabıyda bertaştık kol alışıp dur demin oy. Ertaştık andip turganda, toktan albay bir canda. Emgektegen jaşilap, öböktegen kayrılap. Güldü jurttum barılap, kömülbe jerge kaldım dep ayağı kök jalın koşaydağıyla oy. Oy zaman. Oşondu qabılan Manas kurgurdun. Qаңырı tütüdü, arka moyun arası. Qabıldap qalgan jarası, gündün güngö güçödü. Me aralla sarı zil, okşu beyip cüdödü. Oşondu gayran qattın qannikey, ıyla beydi çırqırap. Batırdım başım jölü burqurap. Sultanın belinde jarran var beli. Me aralla sarı zil, beypayga salçu dart beli. Belimde dartın var için, Göngbejindi tağında, sıyınıp durgan çağımda. Kahroldu vacıvay, kaparsızlıkta kalganda. Geçildin kanlı qoңurvay, ardından аңдып sayganda. Belimde kalgan ayzanı, argun kandın acıvay. Burrap tartıp alıptır, nayzanı tıkır dedip. Belimde sınıp kalıptır, oşondu bozduk kanikey. Okuygun törüm oңboyga, belingde jarraң bilbegen. Menin amalımdın getkeni, me arat sarı zil, senin ajalыңdın jetkeni. Katı gün katın bolboy er bolsam, harrolcu özüңdün. Acıbay bolboy men bolsam, kılbayt bellim kızıktı, çiğbayt bellim sızıktı. Ayım gene ber kolungdu, ajalım jetti men ölsöm. Örtöçkönдөй bolbogon, kan ölgöndө katındın. Törgünü jakın bolluçu, atanga gözde kaçıp gel. Ataң temir kanga barganda, boldur beşik semmetey. Kılıçlı mizin atlatıp, inin İsmail'a bere gör. Atacayım bilgizbey, enne cayım duyguzbay. Çunağın semeteydi bağa gör. Menin gözüm ötköndö, utala sağa jer bolboy. Agayınım seni jon koyboy. Ajalım jetti men ölsöm, meni ertip sen ölsöң. Semetey şorgo kalbayбы, abuke gömböş haramlar. Kökme kılıp balаны, uykay tartıp salbayбы. Yaşında sabap çalgızdı, korkunçak balla kılbayбы. Jaş 12'ge gelgende, için oğutpöz tondu giygizgin. Enet acayim bilgizgin, koluna kurral bergizgin. Talasını şomda görgözün, kokusundan men ölsöm. Meni ertip sen ölsöң. Semetey şorgo kalbayбы, abuke gömböş haramlar. Kökme kılıp balаны, uykay tartıp salbayбы.
kırgızım, kırgız suyun yıldızım. Yürü köprülümün beni dilin unulan kırgız ulu çıldızım. Ötsün ömür elin benim benim kırgızım. Benim bildim kırgızım, kırgız suyun yıldızım. Yürü köprülümün benim dilin unulan kırgız ulu çıldızım. Özgür ömür elin benim benim kırgızım. Kırgız suyun yıldızım. Yürü köprülümün benim dilin unulan kırgız ulu çıldızım. Özsün ömür elin cerim benim kırgızım. Айтылған сөзі сонын қырғыздың, қалт қадырлап сыйлаған қарысы бар қырғыздың, ер манастай қабылан мырзасы сонын қырғыздың, ерне толы керілген келіне сонын қырғыздың, ай жүректі қымчабел қыздары сонын қырғыздың, үр қадатту қадалу салты сонын қырғыздың, обол созы бұрдаса ıрлары сонун кыргыздын. Ар бир элдин өзүнчө каада салты, үрп адаты, тили, маданияты көн өрбөс мурастары бар. Кыргыз кийими жана анын улуттук өзгөчөлүктөрү тарыхый узак мезгилде табигый жагдайларын, көчмөн мал чарбанын жана ага байланган жашоо ыңгайына жараша ыңгайлаштырылган. Тестер кыз, тестер кез 12-14 жаш курак. Улан кыз курак 18-22 жаш. Жигиттик келин курак 23-30 жаш. Айым жана мырза 30-40 жаш. Орто жаштагы аялдар 45-55 жаш. Орто жаштан жогору курак 60-70 жаш курак. Абышка кемпир курак 70-80 жаш курак. Кыргыздын төбөлдөрү кышкысын кундуз тебети. Ал эми жайкысын алтын алкагы бар. Шоңшогой төбөлү жана жээги кайрылган кийиз калпак болгон. Парча жибек, баркыт, манат, кымгап жана ноотудан тигилген сырт кийим. Бутуна кызыл жеке өтүк кийип, белдерине кызыл жибек жоолуп байланышкан. Кыргыздын улуттук кийимдери айкын этностук өзгөчөлүктөргө ээ болгон. Калпак тоңдору шөкөттөлбөгөн, чий баркут, ичиктери, буттарына сору өтүк кийишкен. Ал эми аялдардын кийимдери жибек кездемелеринен узун көйнөк, кымкап, манаттардан чыптама, белдемчи, элечек, кыздарга такыя шөкүлөлөр тигилип кийгизилген. Кыргыздын улуттук кийимдеринин материалдык негизи тери, жүн, тыбык жана сатып алынган түрдүү кездемелерден тигилип, жасалгасы күмүш, шурум мончоктор менен кооздолгон. Кыргыздын улуттук кийимдери негизинен наристелерден баштап, тестер кыздардын, балдардын,
Beş kökül kыздың, жана бозойдың, аялдардың, жана мырзалардың, байбиче қариялардың киімдері үйге, майрамдарға қарата шөкөттөлүп, тигилип, кийгизилген. Урматтуу, касиеттүү Каракулча жергесинин тургундары, дагы бир жолу майрамыңыздар менен сыйлык тапшыруу аземине мына кезек келип жетти. Алайку айыл аймагынын маданиятына жана кыргыз элинин каада салттарынын үрп адаттарынын сакталышына кошкон салым үчүн алдыбызда өткөн эгемендүүлүк майрамында чоң ийгиликтерди жараткандыгы үчүн Алайку айыл аймагынын Кан Коргон айылындагы Тоо Булбулу шайыр апалар тобунун төмөндөгү мүчөлөрү Каракулча жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланышсын. Апалар тобунун жетекчиси кол чаап коштоп турабыз. Бечекова Жигдайым Арзаевна, Тоо Булбулу шайыр апалар тобунун мүчөсү, шамдуу кол чаап турабыз. Апаева Рысқан Мамет Жумаевна, Тоо Булбулу шайыр апалар тобунун мүчөсү, таланттуу эжелерибизге кол чаап турабыз. Таланттуу эжекелерибизге. Бул буйрук райондук мезгил үнү гезитине жарыялансын. Сыйлык кут болсун, урматтуу таланттуу шайыр апалар тобу. Келиңиз Мырзайым эже. Тил майрамына карата бүт иш-чаралар уюштурулуп, айрыкча мына бул жерге келген көргөзмөлөрдү карап, бүгүн ошол конкурс жарыяланган экен. Калыстар тобу кыдырып чыгып чарчап калдык аябай. Өтө көп көргөзмө келген экен туугандар. Бул эмнени билдирет? Бул баарыбыздын көңүлүбүздү буруп, баарыбыз ушуга аракет кылганыбызды билдирет. Биринен бири ашат. Жакшы даярдык жакшы экен туугандар. Мамлекеттик тил күнүнө карата райондук фестивалдын концерттик музыкалык программасында мыкты номери жана улуттук кийими үчүн Тоготой шайыр апалар тобуна Каракулча райондук мамлекеттик администрациясы ыраазычылык билдирет. Тоготой шайыр апалар тобу, келсеңиздер. Ушундай эле ыраазычылык кат менен элдик ырларды мыкты аткаргандыгы үчүн Калназаров орто мектебинин окуучулары сыйланат. Калназаров мектебинин окуучулары, келиңиздер. Райондук фестивалдын концерттик музыкалык программасында Манас айтуу боюнча мыкты номер Кеңеш орто мектебинин окуучусу Алимбеков Омат сыйланат. Тоготой шайыр апалар тобу, келип алсаңыздар. Райондук фестивалдын мыкты көргөзмө катышуучулары формасы жана масса, катышуучулардын массасы эске алынып, биринчи орунду ээлегендиги үчүн Каракулча айыл өкмөтүнүн жамааты сыйланат. Урматтуу Каракулча айылында жайгашкан мектеп, бала бакча баары ушу Каракулча айыл өкмөтүнө киресиздер. Бир сыйлык ыйгарылды. Туугандар келгендер көп, бирок сыйлык ага жетти де эмес, ошондуктан айыл өкмөтү кылып ошого ыйгарылды сыйлыктар. Бардыгы арасында мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жайылтууга кошкон салым үчүн райондук билим берүү бөлүмү сыйланат. Иш кагаздарын мамлекеттик тилде туура жана талаптагыдай жүргүзгөндүгү номинациясынын жеңүүчүсү Каракулча райондук ветеринардык лабораториясы ыраазычылык кат жана акчалай сыйлык менен сыйланат. Сыйлыгыңар кут болсун. Далай кылым карыктан кыргыз тилим, дагы бийик угулсун сенин үнүң аттуу райондук фестивалда активдүү катышкандыгы жана мыкты даярдыгы үчүн номинациясынын кызыктыруучу сыйлыгы менен Чалма айыл өкмөтү сыйланат. Өздөрү жок го.
Çalmalıktır. Rahmat даярданып келгениңерге. Ушундай эле номинация менен Кызылжар айыл өкмөтү сыйланат. Kızılcar. Rahmat sizlerге. Бүгүнкү райондук фестивалда активдүү катышкандыгы жана мыкты даярдыгы номинациясы боюнча 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Каракулжа райондук маданият бөлүмү сыйланат. Ушундай эле номинациянын 2-чи орунду ээлегендиги үчүн Ылайтала айыл өкмөтү Каракулжа администрациясынын ыраазычылык каты жана акчалай сыйлыгы менен сыйланат. Дайым ушундай жакшы даярдана бергиле. Жалпы Каракулжа районунун тургундары дагы бир жолу майрамыңыздар менен ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Элибизде, журтубузда тынчылык болсун, оомат кетпесин, аман болуңуздар, бар болуңуздар, жакшылыктардан жолугушканга чейин тынч болуңуздар.